Dayar рамканын колдонуу видеосун көрсөтпөйт. Галереяга киребиз, альбомго киребиз, рамкага кирейин. Рамкага кирсек, түрү турат буякта рамканын. Муну алайын. Астында карагыла. Мына отправить, изменить дегенди басабыз. Экинчисин бастык, обрезать дегенди басам. Керек болсо кесип алам, жок болсо набросок кол менен жазуу, текст алабыз. Текст дегенге киребиз. Текстти басабыз. Биринчисин басабыз. Текст таңдадык. Эми текст деген жерге жазабыз. Текстти жазсак, монда биринчи стилге киребиз. Стилге кирип, тамганын өңүн өзгөртүп алалы. Шрифт меники бирөө эле. Жирный деп коелу. Семиз көрүнсүн. Клавиатурага өтүп, текст дегенди бүт өчүрөм. Жазам. Сабактын темасы, максаты деп кетет да. Доброе утро. Жазам. Птичканы койдум. Эми могул ылдый жагындагы могул стрелканы кармап бекитемин. Тегиздеп алам, өйдө чыгарам. Дагы чоңойтуп койсом болот экен. Койдум. Ылдый жактагы птичканы бастым. Дагы жазсак, дагы текст дейбиз, болбосо басабыз. Мына сохранить деп чыкты. Көрдүңүздөрбү? Даяр болуп чыкты. Болбосо буга жазайын. Мисалы, изменить текст жазсам, бул темный фон, поэтому көрүнүп атат. Жазып алып деле сактасак болот. 16 мая. Ылдыйга түштүм. Классная работа. Ылдыйга түштүм. Эми мону мисалы 16 мая орторок жазайын. Поэтому жылдырып алып туруп, мына жазып бүтүп деле боесоңор болот. Эми стилге өтөлүн. Кызыл алып боёйн. Жирный койсок чоңураак болуп калат. Все, птичканы койдум. Эми мына ылдыйкы могул стрелка менен бекитемин. Чоюп. Бул мынтип тегеренип кетет экен. Мындай алып туруп, доскага алып келдим. Көрдүңүздөрбү? Эми ылдый жактагы птичканы бастым. Птичка. Дагы жазсаңар болот. Сохранить. Мына 16 мая. Классная работа. Предлоги сохранить деп. Эми ушуларды жазып алып, мисалы, бир папкага жыйнайсыңар. Дагы бирөөнө мисалы жазайсыңар, Дагы бирди жазып коеюн, көрсөтүп. Текстке кирдик. Видите, текстке кирип туруп, мунун баарын өчүрүп туруп жаза баштайм. Упражнение 6 дейин. Точка коюп туруп, ылдый түшөм. Напишите со следующим словом. Маяктарды жакшы караш керек да.
со следующим словом жазабыз. 4 слово Сочи. Таня с именем прилагательным. Точка. Так. Ол жерден карайлы, слово деген сөзүн бөлүнүп калды, ошон үчүн карап туруп с именем деген жеринде бөлүнүп калды. Алды түшүрүп коем. Все. Так, теперь смотрите текст. Мунун өңүн өзгөрткөн жокмун, ошо боюнча эле калды. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип даярдап алабыз. Башка өңдө эле койсок болмок, бекитип коюп турмун. Ушундай даярдап алабыз. Ушундай слайддарды даярдап алып, эми карагыла. Ушуларды бир папкага жыйнайбыз. Мисалы, кол менен басам мына. 1, 2, 3. Үчөөнү жыйнадымбы ушундай плайда? Анан моякта в альбом деп турат. Ушул жакка салам. Анан новый альбомду басам. Новый альбом деп туруп, сабактын атын жазам. Мисалы, 5 класс деп туруп жазып коем. Русский деп коем. Русский язык деп жыйнап койдум. Переместить дегенди басып койсоңор азыраак орун ээлейт. Копировать десеңер биякта да кала берет мына. Переместить десем биякка жок болуп калды. Эми кайра, мисалы, галереяга кирип туруп, альбомго кирип туруп, мына бул могул папкага түштү, көрдүңөрбү? 5 класс русский язык дейбиз. Ушул жакка түшүп калат да. Ушул жактан алып карасак болот мына. Жана мен даярдаган нерсе. Ушундай сыяктуу даярдап алабыз. Анан мисалы мондан баштайбыз, карагыла. Башынан баштадык. Эми мынтип X рекорден күйгүзүп алып, бул чекесинде мына молар көрүнүп атат. Булар астыңкы панель көрүп атат. Бул көрүнбөш үчүн сүрөттү дагы өзүн бассам, мынтип карарат. Эми X рекорден иштетип коюп, сүйлөм X рекордо менен сабак түзсөңөр болот. Монтип. Средняя школа имени Сейита Кульматова. Русский язык в 4 классе. Учитель Атабаева. 23 апреля, ребята. Пишем классная работа. Дети в роще. Давайте вспомним правила. Алтын эрежени окуем потом. Дети в роще. Сегодняшняя наша тема — это рассказ, который написал Константин Ушинский. Сначала проведем словарную работу. Ушунун баарын айтасыздар. Алтын эреже сабакка даярдануу темасын. Анан айта баштайм сүрөт боюнча. Дети пошли в школу. По дороге была роща. Они решили отдохнуть и забежали. Увидели они там пчелку, встретили муравья, потом белку, увидели голубя, решили поиграть с зайцем. И все были заняты, они увидели птичку дейсиңер. Анан айтабыз текстти иштетип боюнча мына. Жук искал себе обед, птичка там кормила, летала. Что же делали дети? Они в школу не пошли, не выучили. Деп ушундай сабакты айтып берем. Детям стало стыдно, и они решили возвращаться в школу. Деп. Следующее выполняем упражнение первое. Деп ушуну айтам. Анан упражнение второе. Давайте вместо пропусков поставим слова. И, наконец, домашняя работа, ребята, записали. Упражнение 6. Напишите, что вы делаете после школы. Деп туруп, X рекорден өчүрүп, ушу менен эле сабакты өтүп койсом болот. Көрдүңүздөрбү? PowerPoint презентация бул слайдка даярдык көрүү. Мен сиздердин жумушуңарды жеңилдетип, ушундай даяр рамкага эле толтуруп, себеби PowerPoint презентацияны да телефонго жүктөш керек, ал да орун ээлейт. Эгерде памятиңиз жок болсо, ушундай даяр рамкаларды эле алып, ушуга даярдап койсок болот. Бул бир жолу. Көрдүңүздөрбү?